Балдарды 1-2 класстарга онлайн каттоо башталды. Түндүк тиркемеси аркылуу ишке ашуучу жараян 2 этап менен өткөрүлөт. Баш калаанын баш оорусуна айланган жол тыгындары, аны чечүүнүн жолдору. Быйыл Бишкекте 3 көпүрө жана бир нече жолдор курулат. Сабырсыздыктын кесепети. Унаа тыгынын күтүүгө чамасы жетпеген айдоочу жөө жүргүнчүнү сүзүп, унаасы менен дарыяга түшүп кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Мирлан Маматалиев. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Борбор калаабыз Бишкек шаарында жайгашкан Учур эл аралык мектебине барып, ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган билим берүү жайы өткөн жылдын январь айында негизделип, учурда мектепте 60 окуучу, ал эми бала бакчасында 40 жакын тарбиялануучу бар. Кыргыз жана англис тилдеринде билим берип, бардык заманбап окуу куралдары жана жабдуулар менен камсыздалган мекеменин ишин көргөн төрага мамлекет билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруп, акыркы жылдары жаңы окуу имараттарын курууга жана агартуучулардын айлык маянасын көтөрүүгө басым жасап келет. Бирок мамлекет деле карап олтура бербей, демилге көтөрүп, ушундай билим берүү жайларын ачып жаткан мекендештерибиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Жеке мектептер атаандаштыкты жогорулатып, билим берүү жайларынын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Ал эми өлкө бийлиги, анын ичинен жогорку кеңеш эл аралык стандарттарга ылайык мамлекеттик тилде билим берген мындай заманбап мектептердин ачылышын ар дайым кубаттайбыз деди. Ошону менен бирге Учур эл аралык мектебине каржылык колдоо катары 300 000 сомдук сертификатты тапшырды. Эми түндүк тиркемеси аркылуу балаңызды мектепке онлайн каттоого тургуза аласыз. Ал үчүн Санарип өнүктүрүү министрлиги, Билим берүү министрлиги менен биргеликте түндүк мобилдик тиркемесинде жаңы кызматты иштеп чыккан. Мындан улам министрликтер бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат жыйын өткөрүп, 2 этап менен жүргүзүлгөн тиркеме аркылуу жазылуунун жол жобосун көрсөтүп беришти. Кененирээк кесиптешим токтолот. Эми балдарды мектепке каттоо түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жүргүзүлөт. Ал үчүн ата-эне түндүк тиркемесинин кызматтар бөлүмүн тандап, андан соң билим бөлүмүн тандоого тийиш. Андан кийин мектепке онлайн жазылуу кызматы автоматтык түрдө көрсөтүлүп, ал жердеги өтүнмө баскычын тандоо кажет. Өтүнмө жөнөтүлгөн соң ата-эненин 1-класска бара турган балдарынын тизмеси чыгат. Мектепке бара турган баласы тандалган соң анын кайсы мектепке бара турганы көрсөтүлөт. Бул жерде ата-эне баласынын кыргыз тилдүү же орус тилиндеги мектепке жазылуу тандашы керек. Андан тышкары бул жакта сиздин ата-эненин телефону жана почтасы жазылып калат. Аны тастыктап макулмун десеңиздер, мектепке жазылууну тандайсыздар. Жазылууну тандагандан кийин автоматтык түрдө жазылып калат. Бул жазылгандан кийин ошол мектепке баруу туура келет. Андан кийин бул статус министерство билим берүү министрлигине кетет дагы, ал жактан иштер жүргүзүлөт. Ошол мектепке баласын бергиси келбей жатса, анда ал жерде ошол мектептен баш тартуусун тандайт. Ошол мектепке барбайсызбы деген билдирме чыгат. Ошол билдирмени баскандан кийин сиздер ошол мектептен эмне үчүн баш тартып атасыз дегендин себептери чыгат. Ошол себептерди тандагандан кийин сиз мектептен баш тарткан болосуздар. Эгерде 1-класска бара турган бала Кыргызстанда төрөлүп туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болуп туруп, бирок түндүк тиркемесинен чыкпай жатса, анда түндүк тиркемесинин башкы бетиндеги дал келбей жаткан бөлүгү аркылуу баланын күбөлүгүн санариптештирет. Эгерде тиркемеден баласын тандаган соң мектеп чыкпай калса, калкты тейлөө борборуна баруу сунушталат. Бул 1-этаптагы жазылуу ата-энелер катталган дарегине бекитилген мектепте гана жүргүзүлөт. 1-июнга чейин эгерде ата-эне тастыктабаса, анда ошол мамлекет тарабынан гарантияланган мектеп орнунан кол жууп калат. Ошондуктан биз чакырат элек ар бир ата-энени, же эгерде түндүк тиркемеси жок болсо, анда сайтка деле кирип, ошол жерден дагы сөзсүз баласын ошол мектепке барабы, барбайбы ошону тастыктап коюшун суранат элек.
Мамлекеттик мектептен баш тарткан учурда ата-энеге 2-июнда башталган 2-этапта гана башка мектепке жазылууга уруксаат берилип, ал жерде бош оруну бар гана мектеп көрсөтүлөт. Андыктан ата-энеге 1-июнга чейин каттоого турган жеринен баланын мектепке баруусун тастыктоо сунушталат. Ал эми Бишкек шаары боюнча 1-класстын окуучулары үчүн 14.890 квота, 2-класстын окуучулары үчүн катталган жери боюнча 16.490 орун берилген. Алдын ала маалыматта катталган жери боюнча 1-класска 9.095 бала, 2-класска 10.887 бала барат. Бишкек шаары боюнча окутуу кыргыз тилиндеги жүргүзүлгөн класс комплекттерге 9272 квота болсо, орус классына андан азыраак 6700 квота берилип жатат. Былтыркы жылдан баштап биз ар бир мектепке буга чейин мисалы жалаң орус тилинде окутулуп келген мектепке мисалы 60 ордун ачып атса 1-класска, ошонун 50%-ын сөзсүз түрдө кыргыз тилиндеги класска ачуу талабын коюп келатабыз. 12 жылдык окуу системасы ишке киргендиктен Билим берүү министрлиги быйыл 2-класстан 2 класс болоорун билдирди. 2-класстан ошондо 2 класс болот. 2-класс по мурунку эски программа менен кеткендер, 2-класс жаңы программа менен кеткендер. Система болсо автоматтык түрдө эле кайсы класска барарын тандап койгон. 18-сыныптык балдар болсо 2-класска барат сөзсүз түрдө, 19-сыныптык балдар 1-класска барат. Бирок арасында 19-сыныптык балдар прескоренный подготовка өтүп калган балдар бар. Аларды 2-класска барыш үчүн сөзсүз түрдө балалык системасына катталыш керек. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкө боюнча 1 жана 2 класска 250 000 бала барса, анын 151 742-си 1-класска барат. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. 40 жылдан кейін Кыргызстандын географиялык атласы санариптештирилди. Бул туурасында Кыргызстан Озон борборунун жетекчиси Марс Иманалиев билдирди. Анын айтуусунда атластын санарипке өткөнү менен эми Кыргызстандын жер кыртышында климатында болуп жаткан өзгөрүүлөр көзөмөлдөнүп, анын негизинде жааган кардын көлөмүнүн азайган, көбөйгөнү, мөңгүлөрдүн көлөмү, жайыттардын деградациясы, токойлордун аянты сыяктуу бир катар маалыматтарды мамлекеттик мекемелерге билдирип турат. Ошол эле учурда космостагы Орусиянын спутниктеринин жардамы менен санариптик атлас дайыма өзгөрүлүп турат. Ал эми спутниктен жөнөтүлгөн маалыматтарды талдап, анализдеп, ирети менен кагазга түшүрүү үчүн атайын ар кайсы министрликтен жалпы 15 кызматкер окуудан өткөрүлгөн. Атласта 62 географиялык слой деп коет. Катмары? Катмарлар да. Бул кайсы катмарлар? Мисалы мөңгүнүн катмарлары, суу ресурстарынын катмарлары, жердин астындагы суунун катмарлары, тиги көлмөлөр, суу жагышы болду. Андан тышкары жердин катмарлары, жердин ар кайсы түрү, жанагы почвалардын типтери боюнча бөлтүрүп чыгат. Жердин үстүндө бүгүнкү күнү кайсы өсүмдүк айдалды, аянттарды айнап турат. Былтыр кандай эле, быйыл кандай эле деп бүт ошо өзгөрүлөт. Ошол айдалган өсүмдүктөрдүн быйылкы күнү жанагы түшүмдүүлүгү кандай болот? Ошо боюнча бул атлас менен прогноз кылса болот. Кыргызстанга эл аралык эксперттер жогорку баа берилди. Себеби жеке бул Кыргызстанда эле эмес. Союз ыдырагандан кийин борбордук Азияда бул атлас жаңыртылган эмес болчу. Ошол атлас санариптештилип жаңыртылды. Ак суу психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде туруктуу жашаган 260 аялдын 36-сынын паспорту, экөөнүн тег жайын тактаган документи жок. Бул тууралуу Акыйкатчы институту билдирди. Институттун Ысык көлдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери стационардык мекемеге мониторинг жүргүзүү үчүн барганда айрым бейтаптардын аты жөнү, кайдан качан келгени такталбаганына күбө болушкан. Ак суу психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин кызматкерлери 11 адамга паспорт алуу үчүн документтерин Калктык каттоо департаментинин региондор аралык бөлүмүнө өткөрүлгөнүн айтышкан.
25 адам туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугунан документтерин тапшыра албай жатканы маалым болгон. Кадастрдык мекеме тарабынан берилген маалыматка ылайык 16 бейтаптын менчигинде жер тилкелери жана бир турак жай бар болуп чыккан. Стационардык мекеме алардын мүлктүк укуктары канчалык сакталып жатканы тууралуу маалымат берген эмес. Жогорудагы кырдаалдан улам акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды психикалык ооруга чалдыккан адамдардын укугун коргоого чакырды. Билдирүүдө психоневрологиялык социалдык стационардык мекемелерде оор тагдырга кабылгандар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер документтерин калыбына келтирүү көйгөйүн өз алдынча чече албай турганы белгиленген. Бишкекте Mitsubishi үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жөө жүргүнчүнү коюп, андан соң көпүрөдөн Аларча дарыясына кулап кеткен. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Кырсык 25 мартта саат 17:50 болгон. 29 жаштагы айдоочу Лев Толстой көчөсү менен батышты көздөй бара жатып, рулду башкара албай калгандыктан 21 жаштагы жөө адамды коюп, дарыяга кулап кеткен. Жаракат алган жөө адам ооруканага түшкөн. Автоунаанын 27 жаштагы жүргүнчүсү дагы жабыркап, номер 4 шаардык ооруканага жаткырылган. Айдоочунун абалы тууралуу маалымат бериле элек. Факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүп, унаа убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Быйыл Борбор калабыз Бишкекте бир катар негизги жолдор оңдоп түзөөдөн өткөнү турат. Алардын катарында Чүй Ахунбаев көчөсүнүн уландысы, Жибек жолу, Жаш гвардия, Лев Толстой, Медеров жана Курманжан Датка көчөлөрү бар. Ошондой эле тыгынды азайтуу максатында бир нече көпүрө дагы курулары айтылууда. Борбор каланын жолдорун курууда сапат маселеси да негизги орунда болуусу кажет. Курулуш иштери туурасында Алина Жапаркулова токтолот. Ушул жылдын 25 мартынан тартып Борбор калабыз Бишкекте жолдорду оңдоп түзөө иштери кызуу башталды. Тагыраагы быйыл Бишкек шаарындагы жалпысынан 8 жолду реконструкциялоо пландалып, бүгүнкү күндө анын 3 көчөсү жабылып, жолду толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Мындан тышкары дагы 4 көчөнүн жолдорун оңдоо пландалууда. Ошондой эле 3 көпүрө салуу пландалып, быйыл бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Бул тууралуу Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жамболотов билдирип, Чыңгыз Айтматов проспектисинин Ахунбаев көчөсү менен Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, азыркы тапта иш жүрүп жатканын жана ал эми ал жактын жолу 6 тилкеге чейин кеңейтилип жасаларын айтты. Жаш гвардия бульварында турабыз. Бул көчө Баканбай көчөсүнөн Жибек жолуна чейинки аралыгы 2 тарабы тең ремонтко каралган. Азыркы күндө мына биринчи этапты ушул Баканбай менен Московский көчөсүнүн аралыгын жаптык, иштер жүрүп атат. Андан тышкары Жибек жолу көчөсү жабылды азыр. Лермонтов көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейинки аралык анын түштүк тарабы жабылды. Ал көчөнү биз Лермонтовдон Курманжан Датка көчөсүнө чейинки аралык 2 тарабы тең буюрса планга кирди. Быйыл аны дагы толук кандуу бүтүрөбүз. Анан 3-чү көчө Медерова көчөсү жабылып атат. Ал көчө 7 апрелден Панфилова көчөсүнө чейин жазалат. Азыркы күндө ошол 7 апрелден Юнусалиев көчөсүнө чейинки аралыкты жаап, азыркы иштер башталган турат. Маалым болгондой, Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров 25 мартта Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алганда белгилүү болду. Ал эми буга борбордогу 8 көчө жана көпүрөлөр, ошондой эле жаңы курула турган жолдор баары ошол бөлүнгөн каражаттын алкагында жасалмакчы. Кечээ биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич кала башчысыбызды Айбек Жунушалиевди кабыл алды. Ошодон биздин кала башчыбыз болгон быйылкы жылкы пландарды, эмне жылкы пландардын баарын айтканына байланыштуу кечээ баарыбызга белгилүү 4,5 миллиард сом бөлүндү. Мен жана айтып өткөн 8 көчө, жана көпүрөлөр, жаңы курула турган жолдор, жанагы мен белгилеп келген жанагы Манас аэропорту менен Бишкекти ортосунда жол ошол баардыгы бириги ошол жана бөлүнгөн каражаттын алкагында аткарылат да. Калаада жол жыл сайын курулуп, оңдоп түзөө жүргүзүлгөнү менен сапат көңүл сыртында калган жагдайлар арбын. Анткени мөөнөтүнө жетпей, ал тургай жыл айланбай четинен оюлуп, жешиле баштайт. Сапат боюнча жоопкерчилик жүктөлгөн адис Мамыр Жороев, аба ырайы ойдогудай болуп турса, план ырааттуу жүрүп, курулуш иштери өз учурунда бүтөт дейт.
Реконструкциядан өтүп жаткан жолдун сапатын жакшыртып, көпкө кызмат кылуусу үчүн жолго шыма материал колдонулуп жатканын, ал эми бул полимердүү кошулмалары бар асфальт бетондор үчүн иштери жүргүзүү кепилдик мөөнөтү 7 жылды түзөрүн айтты. Анткени менен Жороев ошол эле учурда жолдордун эрте бузулуш себептери көп экенине токтолуп, буга оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсү мисал келтирди. Жол деген өзү билесиздер, татаал бул неме жол немеси жумушу да. Анан кийин ал сапаты боюнча эми азыр изилденүү боюнча изилдеп көп нерселерди жаңы материалды колдонууга барып келатабыз. Азыркы учурда өзгөрүүсү биринчи асфальттын слою өзүнүн көрпүнүн асфальт болсо, экинчи слой жаңы технологиянын асфальты менен шыма колдонуп атабыз. Демек биздин бул шыма биздин бунун качествосы, анан сөөк службасы көпкө чейин жакшы кармалат да. Ал эми Жаш гвардия көчөсүндөгү жолду оңдоо иштери Дорстрой групп ишканасы аркылуу аткарылууда. Бул жолдун 2 чакырымдагы эски асфальт алынып, кайра жаңы асфальт төшөлүүдө. Бийиктиги 11 сантиметр болот. Ал эми аталган жолду бүткөрүү мөөнөтү ушул жылдын 25-июнуна чейин деп берилген. Бирок убактысынан эрте бүткөнгө аракет жүрүп жатканы маалым болду. Бул жол өзү негизи бир бети 2 чакырым болот. Буну жаңылануу, эски асфальт алып, кайра жаңы асфальт салуудо. Бийиктиги 11 сантиметр, 2 бөлүп эметиле салабыз да. Бирөөсү 6 сантиметр, бирөөсү 5 сантиметр болупчу. Жаңылануу дегенде кандай бордюрларды жаңылайбыз, асфальт жаңылайбыз ошол. Жол жабылган мезгилде сөзсүз түрдө тыгын пайда болуп, айдоочулардын нараачылыгын жаратпай койбойт. Мындан улам бул ирет жолдогу тыгындарды азайтуу максатында элге ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн жолдорду бөлүп жабууну чечишкен. Тагыраагы буга чейин бир көчөнү жаап алып, толук кандуу баштан аягына чейин иштеп келишкен болсо, бирок быйыл этап менен жолдорду жапкан ыкмак өткөн. Белгилей кетсек, айрым жол тилкелеринин жабылышына байланыштуу коомдук транспорттун кыймылында өзгөрүүлөр болбойт. Ал эми быйылгы курулуучу жолдорду ушул жылдын ноябрь айына чейин бүткөрүү планы коюлган. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Чолпон ата кант балыкчы шаарларында таштанды сорттогон завод курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында былтыр министрлик Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду, Евразия өнүктүрүү банкы жана Таза Альянс компаниясы менен 3 шаарда таштандыны сорттоо заводун куруу боюнча 4 тараптуу келишимге кол койгон. Булар Чолпон ата кант балыкчы шаарларында болот. Азыр биринчи кадамдар башталып, таштандыны сорттоо боюнча долбоор иштелип жатат. Ал ишке киргенден кийин айланасындагы майда полигондорду камтып кетет, деди министр. Маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райым Матраимовдун конфискацияланган мүлкү аукционго коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктен кабарлашты. Матраимовдун мүлкү Ош шаарындагы Аманат Резиденс комплексиндеги 2300 чарчы метрлик кеңселер, баштапкы баасы 251 миллион 433 миң сом. Камчы Көлбаевдин энесине таандык 9 миллион 545 миң сомдон башталган Талисман Village пансионатындагы коттеджи, Барашек рестораны 209 миллион 986 миң сомдон башталган Чолпон ата шаарындагы Народный соода комплекси. Мындан тышкары Урок жана Беловодская айылдарындагы айыл чарба жерлери менен жер тилкелери да сатыкка чыгарылды. Учурда бул объектилердин ээси министрлер кабинети болуп эсептелет. Быйыл айыл чарба өсүмдүктөрүн жана багбанчылыкты экспертизалоо боюнча департаменти Баткен облусунда мандариндин сортторун сыноону пландоодо. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, суукка чыдамдуу көчөттөр Түркиядан алынып келинет. Сыноолордун алкагында түрк мандаринин сортторун Баткен облусунун климаттык шартына ыңгайлашуусун, төмөнкү температурага туруктуулугун жана потенциалдуу түшүмдүүлүгүн баалоо пландаштырылды. Мандарин сортторун сыноо ийгиликтүү өтө турган болсо, белгилүү көлөмдө өндүрүштү жолго коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп, өлкөнүн ички рыногунда жергиликтүү продукциянын ассортиментин кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.